Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Андемесе кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Баарыңар экранга жакыныраак келип, окуу куралдарыңарды колго алып, сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз силер менен балдар кыргыз тили сабагын окуйбуз. 9 класстар үчүн бүгүн кезектеги биздин сабагыбыздын темасы тике жана кыйыр сөз. Аларга коюлуучу тыныш белгилер. Жакшылап от коюп, сабакты көңүлдөнүү менен окугула балдар. Себеби тыныш белгилер, тике жана кыйыр сөз бул турмушубуз менен өтө тыгыз байланышта жана силердин сабаттуу экениңерге, сабаттуу болушуңарга түздөн түз чоң таасир берет. Бөтөн сөз. Бөтөн сөз бул адамдардын кебинде кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү. Жакшылап түшүнөлү балдар. Адамдардын кебинде кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү. Мисалы, Нарынбек эртең биздикине конок болуп кеткиле, деди. Бул жерде өзүңөр байкап тургандай, Нарынбек деди деген бул төл сөз, ал эми тырмакчанын ичинде жазылган бул бөтөн сөз. Демек, бөтөн сөздү биз жазууда башка бирөөнүн сөзүн биз бөлүп белгилейт экенбиз. Биринчи төл жана бөтөн деген сөздүн маанисин кичине чечмелеп алалы балдар. Бөтөн өзү айтып тургандай эле башка, чоочун, бөлөк дегенди билдирет. А төл бул өзүнүкү, өзүнө таандык, менчик, демек өзүбүздүн сөзүбүз. Төл сөз бөтөн сөзгө байланыштуу айтылып, өзүбүздүн сөзүбүз же автордун сөзү. Төмөндөгү мисалга көңүл буралы балдар. Күндө да бар кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт, дейт Сократ. Бул жерде Сократтын сөзү. Күндө да бар кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт. Бул сүйлөм бөтөн сөз. Ал эми деген экен Сократ деген бул төл сөз. Башкача айтканда бул менин сөзүм. Демек, биз төл сөз менен бөтөн сөздү жазууда аларды тыныш белги менен ажыратып белгилеп алат экенбиз. Бөтөн сөз тырмакчага алынып жазылат. Бөтөн сөз балдар бөтөн сөз маанисине жараша экиге бөлүнөт. Тике сөз жана кыйыр сөз. Карайлы. Тике сөз бул Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керек, деди. Бул жерде Асанбек агай деген сөз бул төл сөз эле. Ал эми бөтөн сөз кээде тике сөз түрүндө да колдонулат дедик. Окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керек. Мына бул бөтөн сөз, бул же болбосо тике сөз тырмакчага алынып, төл сөз тике сөздөн кийин келсе, демек төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, тике сөз тырмакчанын ичинде жазылат. Бөтөн сөз экинчи кыйыр сөз түрүндө жолугат. Биз кыйыр сөзгө алмаштырып айтсак да, колдонсок да болот. Мисалы, ушул эле сүйлөмдү биз алмаштырып көрөлү. Кыйыр сөзгө айландырып жасап көрөлү. Байкасаңар, Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбөш керектигин айтты.
көңүл буруп карагыла балдар, биз эч кандай тыныш белгилерин колдонгон жокпуз. Биз бөтөн сөздүн өзүнчө бир түрү кыйыр сөз түрүндө колдондук. Демек, кыйыр сөз бул тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү, лексикалык курамы жагынан айрым бир өзгөрүүлөргө учурап, бирок андагы негизги мазмун сакталуу менен айтылат экен. Дагы бир сыйра балдар келгиле чогуу бирдикте окуйлу. Тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү, лексикалык курамы жагынан айрым бир өзгөрүүлөргө учурап, бирок андагы негизги мазмун сакталуу менен айтылса, бул кыйыр сөз деп аталат. Ал эми тике сөз болсо, башка бирөөнүн сөзүн өзүнүн сөздүк тутуму жана грамматикалык түзүлүшү боюнча эч өзгөрүүсүз ошол калыбында колдонулган бөтөн сөздүн бир түрү. Ага атайын жардамчы этиштер деп, дептир, дейт, деген экен жана башка ушул сыяктуу сөздөрдүн жалганышы менен жасалат. Тике сөздүн тыныш белгилери. Аны биз силер эстеп калыш үчүн, көңүлүңөргө тез сакталыш үчүн шарттуу белгилер менен карап көрөлү. Биринчи белгиде өнөр алды кызыл тил. Бул жерден биз тике сөздү боеп койсок, байкагыла. Демек, өнөр алды кызыл тил деген бул тике сөз. Ал тырмакчыга алынып, өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду дагы. Андан кийин деген сөз бар деп бул төл сөз колдонду. Экинчи учурда эл мындай деген. Уят өлүмдөн катуу. Демек, алгач төл сөз турат. Бул эл мындай деген. Төл сөздөн кийин тике сөз кете турган болгондо, демек кош чекит коебуз, тырмакчаны ачып, тике сөз жазылат. Уят өлүмдөн катуу. Тырмакчаны жаап, чекитти коебуз. Ой, жайынча гана айтылгандыктан биз чекит белгисин коебуз. Кийинки учурда Чыңгыз Айтматов тил бул ар бир элдин каны, жаны деген. Бул жерде байкап көрсөңөр балдар, биринчи төл сөз кетти, Чыңгыз Айтматов. Демек, тике сөз төл сөздүн ортосуна келип жаткандыктан, эки жагынан тырмакчыга алынып, үтүрдү коюп, сызыкчаны коюп жазабыз. Кийинки учурда мен, деди бугене, силерди Ала тоого алып барам. Бул жерден мен деген тике сөз кетти. Демек, төл сөз тике сөздүн ортосуна келип жаткандыктан байкап карайлы балдар. Демек, алгач мен тырмакчаны ачтык дагы. Бул мен деген тике сөз. Сызыкчаны коюп, деди бугене. Бул жерде төл сөз. Силерди Ала тоого алып барам. Кайрадан бугененин сөзү кетти. Бул жерде тике сөз. Тыныш белгисин байкагыла. Демек, тике сөздүн, экинчи тике сөздүн сүйлөмдүн аягында бүткөндөн кийин тырмакчаны жаап, тиешелүү белгини коебуз. Бул жерде ой жайынча гана айткандыктан чекит белгисин коебуз. Талант жугушат, өнөр оошот деген кеп бар. Бул сүйлөмдү карагыла балдар. Демек, талант жугушат, өнөр оошот деген бул тике сөз. Тырмакчыга алынды дагы. Тике сөздөн кийин төл сөз кетти. Ушул сүйлөмдү көңүл буруп кичине байкап карап көрөлү балдар. Демек, таланттуу адам болсо, жаныңдагы адам жакшы адамдар да, өнөрлүү адам болсо, сен дагы аларга шыктанып,
таасирленип өнөр үйрөнгүн келет. Таланттын 99% эмгек дегендей, эмгектин аркасында көп жакшы ийгиликтерге жетишиңер мүмкүн. Тике сөз бу жерде карагыла. Элде өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген макал бар. Бу жерде элде төл сөз, төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, тике сөз сүйлөмдүн ортосуна келип жаткандыктан эки жагынан тырмакчага алып, чекит белгисин коюп, сызыкча коюп деген макал бар деген төл сөз кетти. Бул жерден кыйыр сөздү карасак, эл ушул эле сүйлөмдү айландырып жатабыз балдар кыйыр сөзгө. Эл өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланаарын эскертет. Бул учурда эч кандай тыныш белги койбой эле, бирок алгачкы мааниси өзгөргөн жок, бир аз гана өзгөртүп колдонулушу, бөтөн сөздүн өзгөртүп колдонуш жолу. Ушул жерден балдар силерге кадимки 19-кылымдын белгилүү акыны, ырчы, акындар поэзиясынын улуу өкүлү Арстанбек ырчынын бир окуясынан айта кетели. Калк аралап дайыма эл шайырлары менен бирге жүргөндүктөн чечендерге ырчылык, куудулдук, сынчылык өңдүү сапаттар бири-бирине жуурулушуп жүрүшөт эмеспи? Ошондой бир окуя болгон экен. 24 жашка чыгып калган, элге таанылган Арстанбек ырчы Солтабай деген жигит менен кошо келе жатып, Казыбайдын 16 жашар кызы Айганышты көрүп калган экен. Айганышка жактырып, аны сүйүп калат. Айганыш ага бул дагы жөн бекер кыз эмес окшойт, сөзгө чечен, орду менен сүйлөгөн, акылдуу кыз. Байкагыла, биз бул жерден эмне үчүн айтып жатабыз балдар? Бул жерден тике сөздүн түрлөрү бар, цитата жана диалог түрүндө колдонот. Аны кийинки сабактарда айтып өтөм. Мына ошол диалог түрүндө колдонгонунан кичине уккула балдар. Бул жерден Айганыш ага эр жигиттин 3 шериги, 3 асыл мүнөзү, 3 кереги, 3 душманы, 3 жаман жагы, 3 кесири кайсы дегенде Арстанбек төмөнкүчө жооп бериптир. Эр жигиттин 3 шериги: айнышпас асыл жары, жакшы аты, жанга күйөр досу болот деген экен. Үч асыл мүнөзү булар: чынчыл болсоң кол жеткиз, бийик чынаарсың. Адал жүрсөң айнышпас турмушуңда кумарсың. Адилет болсоң калкыңа, калыс бийлик кыларсың деген экен. Демек, чынчыл, адилет, калыс болуш керек экен, балдар? 3 кереги эмне деген суроосуна аш, суу, от деп жооп берген экен. Аш өмүрдүн күл азыгы, суу өмүрдүн булагы. Тиричилик жан берген, тамчысы кам берген. Ал эми от өмүрдүн өзөгү. Балдар, мен бул атайын сүрөттөр менен бердим. Бул сүйлөмдөрдү силер сүйлөмдөргө айландырып, тыныш белгисин туура колдонуп жазышыңар керек. Ошондуктан жакшылап көңүл буруп отургула. 3 душманы кайсы дегенде: жалкоолук, кайнатуучу шоруңду; аңкоолук, агызат бір күн
каныңды. Жатактык уурдатат кородогу малыңды деп ушунчалык көрөгөчтүк, көсөмдүк менен айтып берген экен. 3 жаман жактары кайсы дейт. Жалтанчаактык алдыртат оозуңдагы наныңды. Жагымпоздук, жасакерлик көрүнгөнгө бөгүлөсүң. Боло албайсың жагымдуу. Демек, ар кимге жасакерлеңбегиң дейт. Жалганчылык жоготосуң арыңды. 3 кесири кайсы? Ушакчылык кыйнаган жаныңды. Алдамчылык ача албайсың багыңды. Демек, алдамчылык калптын казаны кайнабайт дейт. Мактанчаактык кетиресиң баркыңды. Байкагыла балдар, тыныш белгилери кандай коюлду, кандай көсөм, кандай терең философиялык мааниси, мазмуну терең сөздөр. Мына ушинтип жооп берип, Айганыштын суроосуна ушундай көсөмдүк менен жооп берген Арыстанбекке Айганыш сөзгө жыгылып берген экен. Эми балдар, китебиңердин 231 көнүгүүсүн карагыла. Бул жерде сүйлөмдөрдөн төл жана бөтөн сөздөрдү ажыраткыла, аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө деп турат. Сүйлөмдү чогуу окуйлу. Биринчи сүйлөм. Гёте мындай деген. Байлыктан ажыроо анча-мынча жоготуу. Кайратын жоготуу, бардыгын жоготуу. Демек, эң сонун таалим, тарбия бере турган сүйлөм экен, балдар. Демек, бул сүйлөмдө силер төл жана бөтөн сөздү ажыратып, талдоо жүргүзөсүңөр. Бул жерден төл сөзүбүз. Гёте мындай дептир. Кош чекип турат. Тырмакчанын ичинде. Байлыктан ажыроо анча-мынча жоготуу. Демек, ден соолугуң, кайратың болсо, ал байлыкты топтоп аласың дейт. Үй тапшырма. Биринчи карагыла балдар. Атайын силерге схема түзүп койдум. Мына ушул схеманы конт коюп, жакшылап карап, схемага ылайыктуу сүйлөм түзүп, тыныш белгилерин да байкагыла. Демек, 3 сүйлөм түзөсүңөр. Демек, тике сөз А деген автордун сөзү. Демек, кайсы учурда кандай колдонот экен? Жакшылап ойлонуп сүйлөм түзгүлө. Экинчиси, 20 суроодон турган тест түзүлдү, аткарып салып жибергиле. Бул мультиуроктон нарики ссылкага кирсеңер, силерге суроо дайрым болот. Ар бир суроого тиешелүү балл коюлган, балдар. Ошол балл менен силердин буга чейинки жана бүгүнкү алган билимиңерди баалап берем. Андемесе, балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен калыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла, балдар.